ушул аулиялыктардан бирөөсүнүн сөзү бар да. Фи'лул муслим ала салат, фи'лул му'мин ала салат. Мусулмандын кылган амалыны мүмкүн болушунча жакшылыкка жиберебиз. Мен айттым буга чейин имам Мавлави рахматуллахтын сөзү бар. Эгер сен бир инсандын бир амалын кылгандыгын көрсөң, же сен бир инсандын бир сөздү сүйлөгөнүн көрсөң, ошол сүйлөгөн сөздү же ошол кылган амалды жаманлыкка жоруштан мурда, ошол жаман иш кылып коюп тур да дештен мурда, ал инсанды ошол ишти кылганына 70 кыл себеп издетет. Мүмкүн мажбур болуп кылгандыр ошол амал. Же мүмкүн мажбур болуп сүйлөгөндүр. Мүмкүн ой пикири максаты башка максатта сүйлөгөндүр. Ага 70 кыл себеп изде. Эгер 70 кыл себептен кийин да жакшылыкка жорой албасаң, анда барып өзүнөн сура, ушул сөздү каяка айттым, эмне максатта айттым деп. Азыр биздикилер биринчи себебин издебестен туруп, ширк кафир. Бир амалдын, бир мусулмандын сүйлөгөн сөзүнө ширкке жоруштан мурда, анын сөзүнө жакшы жакка жоруш үчүн 70 кыл себеп издешибиз керек. Эгер 70 кыл себептен кийин деле ошол кылган амалы же сүйлөгөн сөзү ширкке бара берсе, анда барып өзүнөн сураңыз. Ушул сөздү эмне максатта айттыңыз? Ширк болуп калбадыбы деп өзүнөн сураңыз. Дарбаны ширк дешкен.